Бүгін интернеттің күні. Азыркы убакта биздин жашообуз интернет менен тыгыз чырмалып калды. 1995 жылы дүйнө калкынын бир гана пайызы интернетке туташууга мүмкүнчүлүк алган. Интернетти көбүнчө батыш өлкөлөрүндө пайдаланышкан. 20 жыл өткөндөн кийин интернет желесине дүйнө калкынын дээрлик жарымы 3,5 миллиард киши байланышты. Бул сандар секундуна 10 кишиге көбөйүүдө. Интернетсиз жашоо мүмкүнбү деген? Интернетсиз жашоо мүмкүн, конечно, бирок мен мисалы 24 саат болсо, бир суткада мен анан 12 саатын телефондо отурам. Анан башка нерсеге алмашыш керек болот, мүмкүн деп ойлойм, бирок өтө кыйын болот. 21-кылымда интернетсиз жашоо кыйын го дейм. Азыр соцсетке кошулбасаң, жаңылыктан кеч каласың, көп нерсе билбей каласың. 2008 жылы Индия, жакынкы чыгыш жана түштүк чыгыш Азияда интернет үзгүлтүккө учураган. Ошону менен бирге айрым өлкөлөрдүн өкмөтү интернетти өчүрүп сала турган авариялык кнопкаларга ээ. Бирок авариялык кнопка орнотуу оңой эмес. Өлкөнүн аймагы канчалык чоң жана өнүккөн болсо, интернетти өчүрүү ошончолук татаал. Сабактарга керек, анан кээде оюндарга сүзгөндөргө. Интернетсиз жашоо мүмкүнбү? Азыр жок дейм го. Анча кызыктуу нерселер болуш керек күнүгө. Үйдө отурбаш керек кечке. Без телефона я не могу, уже как-то представить жизнь, так как очень привыкла к нему. Но если бы я жила без телефона, то, скорее всего, я бы смогла выжить. Азыркы заманда мүмкүн эмес го дейм. Азыркы данный время. Билбейм, азыр баары эле интернет менен болуп калбадыбы? Белгилей кетсек, Америкада интернетсиз бир күн деген иш-чара өтүп, атайын конкурс жарыяланган. Бир ай бою интернетти колдонбогон адамга $100 000 белек бар эле. Бирок бул конкурска эч ким катышкан эмес.